Шаардык мэриянын карамагындагы Алтын үй-бүлөөлүк балдар үйү жалпы 12 жеткинчекти асырап алган. Алардын айрымдарынын ата-энеси жок болсо, башкалары социалдык жактан муктаж үй-бүлөлөрдүн балдары. Бүгүнкү күндө 12 тарбиялануучунун жетөөсү мектепте окуйт. Ал эми калган бешөө бала бакчага барууга тийиш. Бирок аталган жайда тестиерлерди бакчага берүү шарты жок болгондуктан алар эртеден кечке үйдөн чыкпай отурууга мажбур болушууда. Анан булар деле азыр үйдө тарбияланып атат да. Бизде мындай штат каралган эмес. Үй-бүлөөлүк балдар үй болгондуктан бул жерде мен анан келиним экөөбүз гана иштейбиз да. Анан чындыгында баягы физически бизде эч кандай жетише албайбыз да. Ушулардын кирин жууп, тамагын жасап. Мындан улам Алтын уянын жетекчиси маселени чечүүгө бел байлап, балдар үйүнүн 2-кабатына бала бакча ачууну пландоодо. Бирок бул ойду ишке ашырууда айрым каражатка такалган маселелер жолто болуп жатканын айтат. Бала бакча ачканга, мисалы үчүн менде мүмкүнчүлүгүм бар. Менде мындай имарат бар да. Алардын коммуналдык төлөмү, анан кийин айлык акысы, анан баягы анча-мынча каржылоо маселеси мени мындай түшөлтүрөт да. Эгерде ошол болсо, ушул балдарга ушундай бала бакчаны ачып койсок, ушуларды билимдүү кылып тарбияласак, мүмкүн булардын арасынан өтө шыктуу, өтө таланттуу балдар чыгышы мүмкүн да келечекте. Маселе жаратып жаткан бул жагдай тууралуу Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылдык. Тиешелүү кызмат үй-бүлөөлүк балдар үйүндө бала бакча ачуу демилгеси айрым талаптарга жооп бербестигин айтты. Бирок мэрия бул сунушту жактырса, тийиштүү колдоо болот. Ал жерде үй-бүлөөлүк үй болуп атпайбы балдарга? Ошол эле учурда бала бакчадан ачуу туура келип аны караш керек. Бизге кайрыла элек бул маселе боюнча. Кайрылган болсо текшерүү жөнүн беребиз. Карап жана мыйзам чегинде туура келеби, келбейби аны бир карап чыгыш керек. Учурда Алтын уя балдар үйүндө бакчага барбаган 5 бала бар. Алардын экөө психикалык оордан жабыркап келет. Буга балдардын сырткы чөйрө менен аралашпаганы да себеп болушу мүмкүн дейт балдар үйүнүн башчысы. Белгилей кетсек, аталган жай 2006-жылы ачылып, 60 ата-энеси жок балдарды тарбиялап өстүргөн. Адилет Иманов, Нурсултан Абдикерим уулу.